Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах керемети Куранда. Курман айт майрамы Баткен жергесинде да соопчулук иштер менен коштолуп, жакшы маанайда белгиленүүдө. Таң эртеп Баткен шаарынын Борбордук стадионунда миңдеген адамдардын катышуусунда айт намазы окулду. Быйыл айт намазга келген жарандар жылдагыдан көп болду. Намазга облус башчысы баштаган бир топ жетекчилер жана аалымдар кеңешинин мүчөсү катышып, бул улуу күндүн маани маңызы тууралуу баяндар айтылды. Айт намазынын соңунда куттуктоолор айтылып, өлкөнүн өнүгүүсү, улуттардын ынтымагы жана эл жердин тынчтык биримдиги үчүн тилек кылышты. Мына бүгүн ушул улуу Курбан айт намазын ушул Баткендин Борбордук стадионунда окудук, эл менен жамаат менен биргеликте. Элдин маанай өтө жакшы болду, Кудай буйрса. Дагы бир өзгөчөлүк, бул жерде Абдышүкүр ажы Нарматов өзү келип ушул жерде элдин алдында намаздан алдын жакшынакай баяндарды айтып, бүгүнкү ушул улуу айт намазы болгон, Курбан айт намазы болгондун каяктан келип чыккандыгын айтып берип, элди өтө таң калтырып, мунун соопчулугун айтып, жакшы баяндар болду. Эл өтө ыраазы болду. Былтырлары, мурдагы жылдары өзүңүздөр билесиздер, пандемия учурунда ушинтип бир эки адам дагы бир жерге топтоло албай калган күндөр болгон. Бул күндөргө жеткирген Аллах субхана таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Бүгүнкү жалпы эле момун мусулмандардын курмандык чалам деген инсандардын курбандыгы кабыл болсун, ниеттери кабыл болсун. Кыргызстаныбызга, элибизге, журтубузга тынчтык, береке, пейиз, ден соолук, оомат, кетпес дөөлөт берсин. Эң негизгиси чек арабыз тынч болсун. Кайсыл бир адамдын ушул кандай максаты болгон болсо, ошол максатына, ар бир максатына Алла таала жеткизген болсун. Бардыгыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Кайсыл бир адам курбандык кылган болсо, курбанчылыгы кабыл болсун. Жана курбандык кыла албай калган мүмкүнчүлүгү жокторго Алла таала курбандык кылганга мүмкүнчүлүк берсин.